бут кийим тандаганда негизи так эле сиз туура айттыңыз. Монтип келип алып кармап толгошот. Негизи андан тандай албайт. Анткени сиз айткандай кээ бир сапат жоктор бир кармаганда сынышы мүмкүн. Бирок эгер кожа экенин билгиси келсе, жөн эле келип алаканын басып турса, кожа жылыйт. Кожа жылыйт, муздабайт, алаканы муздабайт да. А эгер кожзаменительный болсо, ал жер жылыбайт. Любой кожа бардык эле куртка аласызбы, эмне аласызбы, кожа алсаңыз, кармап көрсөңүз эле ал жер муздабаса демек ал кожа. Мурда кышкыга ботинка алалы деп апам экөөбүз базарга барып келгенден кийин атам кожабы деп сурап калчу да. Анан чынында деле кожа кышында жылуу болуу. Эмнегедир мага кожа жана кожаный куртка деп коет эмес беле биз баягы жаштардын арасында. Чыныгы кожа эмес, балким мындай суук сезиле берчү да. Чынында жылуу болуу канчалык? Кожа деген мисалы мындай да, мен азыр могу бут кийим боюнча бүтүрүп коеюн сөзүндө. Бул биздикин чыгарганда мындай кылдык да, моундай ичи мех, кайра батек, анан мунун астында кайра 2 батек бар. 4 катар батек койдук. 4 катар. Болбосо стандарт бут кийимдерде эң астыңкысында деген неме болот? Кош кардон деп коет, кардон болот. Анан могул тамандары, стандарттардын баары ичинде клетка болот. Клетка болсо демек сыз өтөт. Ошон үчүн биз могуну бул Европора деп коет, мунун ичинде клеткасы жок. Анан жумшак жеңил болот.